Турциядагы кышкы мезгилде клубника өндүргөн дүйнө жүзүндө эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кирет. Азыр ошолордун теплицаларын, клубникаларын көргөнү келдик. Sadece sera var. Adamlar tazminamız. Bu şöyleken, daha çoğun olurken. Клубникалар. Булар да эми бышып баштаптыр. Жүз тонна 1 гектардан алып аткандын себеби ушул жакта болуп атат. Таза көчөттөр жакшы результат берет. Булар деле азыр Европада эң алдыңкы клубника өндүргөн мамлекеттердин катарына кирген түрктөр. Көчөттөрдү ошол жабдыктар менен кошо, капельный лента, пленка, фитинг бардыгын кошуп 27 сомдон бизге акча төлөсөңөр, биз ошонун барысын силерге уюштуруп беребиз. Семинарларды, курстарды уюштуруп баштап атабыз. Ошол жакта да кенен маалымат берем. Ошол жакка келип катышканга аракет кылгыла, суроолоруңар болсо ошол жерден бергиле. Малина клубника боюнча кенен сүйлөшөлү. Салам алейкум туугандар, дыйкандар. Биз Бишкектебиз, Кыргызстанга келдик. Италия, Турцияга болгон сапарыбыз аяктады. Жумуш менен эс алуу айкалышып кетип атат. Питомниктер менен жолугушууларды өткөрүп, бааларын боюнча чечишип келдик, Кудай буйрса. Азыр бааларды чыгарабыз, Кудай буйрса. Ошол туугандар анан бизге азыр дыйкандар көп кайрылышып атат. Көчөттөрдүн алабыз, калганын каяктан алабыз деп. Калганын да бизден алсаңар болот. Мисалы, Альбион Турциядан келген көчөттөрдү ошол жабдыктар менен кошо, капельный лента, пленка, фитинг бардыгын кошуп 27 сомдон бизге акча төлөсөңөр, биз ошонун барысын силерге уюштуруп беребиз. Келесиңер, пленкаңарды алып кетесиңер, көчөтүңөрдү алып кетесиңер. Анан келечекте ошол дарыларын дагы биз уюштуруп берели деген максаттарыбыз бар. Ошон үчүн мына туугандар, көчөттүн өзүн алсаңар 25 сом. Эгер жабдыктар менен кошуп алсаңар 30 сом. 22 сомдук көчөтүбүз турецкий, Турциядан келген көчөттөр. Алар 27 сомдон болуп барат. Ошон үчүн кайрылгыла, биздин могу алдыңкы номерлерге кайрылсаңар, ушулар баарысын ушул боюнча терең маалымат беришет. Туугандар, анан Турция деп сөз болуп атпайбы? Турциянын могу свежий клубника өндүрүү боюнча булар 3-чү орунда турушат дүйнөдө. Биринчи орунда бул Америка турат, 1 миллион тонна өндүрүшөт жылына. Анан Мексика 800 000 тонна өндүрүшөт. Бул 3-чү орунда Турцияда 500 000, 600 000 тонна жылына клубника өндүрүшөт. Булардын клубникалары Кыргызстанда дагы, Казакстанда дагы, Россияда основной ошолордун клубникасы кышкы сатылат. Ошон үчүн бир мамлекеттин бардык тармагын начар деген бул туура эмес. Бардык мамлекетте бул өзүнүн ишин жакшы билген, өзүнүн ишин жаман билген адамдар гана. Ошон үчүн биз силерди турецкий көчөт алгыла дебейбиз. Каалайсыңарбы турецкий, каалайсыңарбы итальянский. Айырмасы жок. Барысын алып келип беребиз, барысынын ценалары бар, өзүнө жараша. Каалаганыңарды алсаңар болот туугандар. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө карагыла. Анан туугандар, биз жакында семинарларды, курстарды уюштуруп баштап атабыз. 7-синде Бишкекте башталат биринчи семинарыбыз. Мен биринчи область кылып семинар өткөрөбүз. Ошол жакта да кенен маалымат берем. Ошол жакка келип катышканга аракет кылгыла, суроолоруңар болсо ошол жерден бергиле. Малина клубника боюнча кенен сүйлөшөлү, экспорт боюнча. Анан биздин аркабыздан биздин өзүбүздүн командабыз бар, алар окутууларды өткөрөт. Семинарыбыз бекер, окутууларыбызга 3 күндүк, анан 4 күндүк кылып окутууларды өткөрөбүз районго жараша. 1000 сомдон төлөйсүңөр, 3 күн, 4 күн сабак аласыңар. Ал 1000 сом дегенибиз бул ошол балдардын расходу, ошол залдардын расходуна эле кетет да. Ошон үчүн туугандар, былтыр биз курстарды 8000, 9000ден өткөргөнбүз бир курсту. Быйыл элдин баарына жеткиликтүү болсун деп 1000 сом эле кылып койдук. Себеби жакшы өстүргөндү үйрөнбөсө бизге дагы көйгөй жаратып атат, өстүрө албай калып анан тигинтик дешип.
Ошон үчүн биз дыйкандарды көбүнчө курска катышканга мүмкүнчүлүк бердик. Ошон үчүн биринчи биздин семинарларыбыз өтөт. Семинарларга катышкыла, мен эмне кандай экен, экспорту кандай болот, көчөттөр баалары, ушул жанагы анча мынча суроолоруңар болсо кенен маалымат берем. Андан кийин кандай көчөт аласыңар, кайсы жака сатасыңар, суроолоруңарга толук маалымат аласыңар. Андан кийин окутууларга катышасыңар. Ошол биздин семинарлар башталганда маалыматтарды беребиз. Биздин каналдарга катталып, бөлүшүп туугандар менен комментарийлер жазып кеткиле. Салам алейкум туугандар, дыйкандар. Биз Турцияда жүрөбүз. Турциядагы кышкы мезгилде клубника өндүргөн дүйнө жүзүндө эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кирет. Азыр ошолордун теплицаларын, клубникаларын көргөнгө келдик. 45 гектар гидрофоникада өстүрөт экен. 1 гектар жерге 160 миң көчөт киргизет экен. Булар көбүнчө фестиваль, анан кийин Сабрина деген сортторду өстүрүшөт. Биз дагы ушул жактан клубника ташыйлы деп атабыз. Рабочийлер кадимки эле биздикиндей отурушуп алып, тамак жешип атат. Мына туугандар, клубника. Качан териптир муну? Ne zaman terdiniz son defa? Dün topladık. Dün hasat yapıldı. Geçe terişiptir. Bunun sortu эмне экен? Plaret. 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 Çeşit plaret. Plaret. Plaret деген sort eкен. Сонун го. Турсун келсең? 45 гектар тугандар. Бул ошо бир эле теплицасы экен, күнөз канасы. Мына клубникалар. Буларды эми буш баштаптыр. Жанагы сүрөттөн көргөн клубникалар ушуда экен. Ушул туугандар, буларда сезон азыр башталыптыр, погода дагы сонун экен. Булар көбүнчө могу клубникалар 14-15 градустан 20-22 градуска чейин жакшы пышат экен. Ошол бул средиземноморский климат. Там жакшы эле экен. Мен жейинчи. Күнөз кананын ичине только plaret дейт. Güzel. Güzel. Dağım бар екен. Мына туугандар, Турцияда азыр дагы анча-мынча сөздөр жүрүп атат. Турцияда көчөттөр сапатсыз деп. Эми ал кандай десем, жаман эл болбойт, жаман адам болот дегендей. Ар жерде ар бир дыйкан өзүнө гана жооп бериш керек. Бул деген анча-мынча болушу мүмкүн, может, сапатсыз чыгаргандар, бирок баарысы эле андай эмес. Таза көчөттөр жакшы результат берет. Булар деле азыр Европада эң алдыңкы клубника өндүргөн мамлекеттердин катарына кирген түрктөр. Мынакей, карагылачы. Мындай кылып азыр Кыргызстан, Россияны кышым менен ушул Кыргызстан, Россия, Казакстанды бүт ушул түрк туугандар камсыздайт клубника менен. Булар дагы бул жагынан жакшы өнүккөн. Биз ушул жактан дагы караштырып, жакшы питомниктерден көчөттөрдү сунуштап атабыз дыйкандарга. Көчөттөрүбүз март-апрель айында Кыргызстанда болот. Анан былтыр алып барганбыз туугандар. Былтыр деле биздин тиккен дыйкандарыбыз Кыргызстан боюнча эң алдыңкы дыйкандар болду да. Анан эми силер дагы ошентип көчөт алып, ийгиликтүү дыйкан болушуңарга биз тилектешпиз. Бул биз Турциянын көчөтүн алып барганыбыз үчүн эле мактап аткан жокпуз. Биз результаттарын көрүп атабыз түрк туугандардын. Анан бизде эгер кааласаңар итальянский да көчөттөр бар. Италиянын дагы эң алдыңкы питомниктери менен
жолугушууларды өткөрүп, ошолор менен договорлорду кылганбыз. Кааласаңар турецкий, кааласаңар итальянский көчөттөр. Турецкий арзаныраак болот, конечно, итальянскийден. Бул эмне себептен дегенде, бул жерде Турцияда жумушчу күч Италияга караганда 2 эсе 3 эсе арзан. Налогтору дагы бул эми жашоо деңгээлинин немесинен көз каранды. Бирок баарысы технологиясы бир эле. Өзүңөр карап көрөсүңөр. Итальянецтерден эле кем калбайт экен го булар, Өстүргөн жагынан чынында алдыңкылар булар деле. Көрүп атпайсыңар. Bizde. Клубникалар. Азыр мындай кылып өстүргөн аз. Жалбырактары, здоровыйлыгы сон. Мына жакында биз ушул клубникаларды Казакстан, Кыргызстанга ташыйбыз, Россияга. Эгер клубника менен сатып иштейт элем же клубника шоколаде кылат элем дегендер болсо, бизге кайрылсаңар болот. Где-то бир 2 жумадан кийин бул клубникалар бизге да барып баштайт. Ушул поля менен сүйлөшүп атабыз. Ушул поля 45 гектар гидропоника. Бул эмне деген? 1 гектар 15 соттук тие албай кыйналып атабыз. Түрк туугандар мына 45 гектар жерге гидропоника кылышып. Сон могу маттары дагы бир эле колдонулбайт, бул 2 жолу колдонулат ушундай. Молар уже 2 колдонулуп калыптыр да. Мына көрдүңбү? Турсун. Бул аралыктары жакын экен да, көрдүңбү? Бул жакын. Мисалы бизде беркинде отурсканда бул 10-15 сантиметр эле экен, биягы. Эле жакын экен да. Ошол. Açık denemedik. Açık zeminde var mı? Denemedik. Bu da Hep sera. Kapalı. Бүт барын эмеге отургузабыз дейт. Күнөс кана. жабык жерлерде дейт да, мындай Бүт барын күнөс канага отурушат булар. Булар көбүнчө Güzel. Эмеге бүрөткөн, Жакшы. эрте сортторго. Азыр мооларын жулуп атыптырбы, мооларына? Усиктерине? Alıyor musunuz şimdi onları? Evet. Hazır alıp atağız deyit. Çünkü lazım meyve ya da göbek için onu alıyoruz. Mömө керек болгондуктан ошо усиктерди полный жулабыз дейт да. Азыр көбүнчө акцент мөмөдө дейт. Усиктерин. Bir köçötten kança урожай алат экен? Ne kadar alabilirsiniz? Bir fidandan. Bir Kaç fidan da kilo? Şöyle söyleyeyim. 600 gram, 700 gram. 700 gram. 800'e kadar falan çıkıyor. 800'e jakın 700 düşüm gram. alabız deyit. Yani şöyle söyleyeyim. Dönümden 10 ton. 700 son. aynen. Yani bir dönüm 700 gram bir göçötte ne? 700 gram. 10 ton. Kaç fidan var bu yerde? Mesela Burada 340 bin. 340 bin uşul ile Güneş Kanada varken. Yani 340 bin 18 fidan. 18 bin mi? 16 bin falan. Sadece burada değil mi? Oşonda Tabii burası Bu serede. 20 dekar. 150 min 20 sotu eken yakta. 350. 1 hektardan 100 tonnaga чейин алат экен да. 1 hektardan 100 tonna. Yani 1 hektar 10 ton. Yok 10 dönüme diyor. He. 10 dönümden 100 10'dan 10 1 hektar болот бизде. Көрүнөр. Олар гидропоника менен отургузган үчүн биякта аябай жиш кылып отургузат экен. Эгерде бизде талаада 50 миң көчөт бир гектарга баталса, ошондой 1 гектарга 50 миң көчөт отургузатсак, буларда болсо гидропоника болгон үчүн анан бири-бирине мондай жиширак кылып отургузган үчүн биякта 1 гектар Күнөс кананын ичинде 160 миңде батыр ишет экен да. Ошол үчүн буларда дагы жана 100 тонна 1 гектардан алып аткандын себеби ушул жакта болуп атат. Анткени 3 эсе көбүрөөк отургузат экен. Мо клубникаларын ташыйлы деп атканбыз Казакстан, Кыргызстанга. Анан кийинки апта даяр болот деп атыптыр. Ошол кийинки апта телефондон сүйлөшөбүз анда. Биз жөн эле көргөнү келдик. Sonraki hafta var ki o zaman götürmeye hazırız.
Ошону алып кетебиз деп атасыңарбы? Жок, ошондо телефондо сүйлөшөбүз. Телефонла конuşacağız o Peki. zaman. Peki. Рахмат. Teşekkürler. Bizde rahmat diyorlar. Teşekkürler. Biraz Reme'ye geldik. Оптовый клубника саткан жер экен. Бул деген эме. Ya, geliriz biz de gel, oraya da geliriz. Анталия жакта бир шаар экен. Мынакей оптовый базар экен да. Тыт турбайбы? Бирөө жеп көрсөм болобу? Evet, tut. Bak, gel, şu çeşit çilek var. Bak. Şöyle bak. Tıt ken. Ne dediniz ismi? Kamkat. Kamkart. Kumkat. Kumkart. Kumkart. Диабет болгондорго пайдалуу дейт. Assalamu alaikum. Туугандар, казак бауырлар. Биз Казакстан менен Кыргызстандын эле клубникасын ташыбайбыз. Му азыр Турцияда жүрөбүз. Му Турциянын клубникаларындагы Казакстан, Кыргызстан, Россияга ташыйбыз. Мына ушул клубникалар жакында Алматы, Астананын рыноктарында болот. Бизге клубник алам десеңер, бизге кайрылсаңар болот. Сонун клубникалар бар. Мында упаковкада барбайт, башкача упаковкада бар.